Кайсыл чиновниктин канча унаасы бар? 2020 жылга тапшырылган декларацияда автоунасы көп чиновниктер болуп, 3 сот менен 1 министр катталган. Декларатор Кежи сайтындагы маалыматка ылайык, сот Нурмат Самаковго 5, ОКМ министри Бообек Ажыбековго 4, дагы бир сот Нурлан Чериков менен Өмүрбек Сарыбаевтерге 3төн унаа катталган. Нурмат Самаков 2019 жылы Чүй облусунун Сокулук районуна сот болуп дайындалган. 2020 жылга тапшырган декларациясында анын 5 автоунасы бар экени көрсөтүлөт. Жеке өзүнүкү деп көрсөтүлгөндөр: BMW X5, Mercedes S500, Lexus 470, жакын туугандарыныкы RX 350 менен Toyota Corolla. Bir жылдык кирешеси 2019 жылы 111 миң сом 241 сом, 2020 жылы 446 миң сом 291 сомду түзгөн. 2020 жылы туугандарынын кирешеси 910 миң сом болгон. Ошондой эле анын 2 батири жана 110 чарчы метр турак үйү бар. Унааларынын саны боюнча 2020 жылы эң биринчиликке чыккан сот боюнча ачык булактарда башка маалымат дээрлик жок. Бообек Ажыкеев, өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеевдин 2020 жылга тапшырган декларациясында ага 4 автоунаа катталганы көрсөтүлөт. Ажыкеев ОКМ министри болуп 2020 жылдын 14 октябрында дайындалган. Кесиби боюнча инженер куруучу, бухгалтер жана аудит. Бообек Ажыкеевдин бир гана 2020 жылы тапшырган декларациясын көрүүгө болот. Анда жалпы кирешеси 1 жылда 68 миң 540 сомду түзгөн. Ошондой эле административдик имараты да бар. Өмүрбек Сарыбаев Кыргызстандын сот департаментинин судьясы. Анын атына 3 жол тандабас катталган. Анын экөөсү өзүнүкү, дагы бири туугандарына катталган. 2016 жылы Ош облусунун Өзгөн райондук сотунун судьясы болуп иштеген. 2017 жылы тапшырган декларациясында өзүнүн атында 2, тууганынын атында 1 Lexus унаасы көрсөтүлгөн. 2018 жылкы декларациясы табылган жок. 2019 жылдагы декларациясында 2017 жылдагы унаалар гана көрсөтүлөт. Нурлан Чериков Бишкек шаардык сотунун судьясы. Бул кызматка ушул жылдын май айында дайындалган. 2017-2018 жылдагы декларациясында 2 автоунасы бар экени көрсөтүлөт. Bir жылдан соң 2019 жылы 5 автоунаалуу болот. Анын 3-өө ишеним кат аркылуу сатылганы белгиленет. Бирок 2020 жылы кайрадан 5 автоунааны көрсөтөт. Өзүнүкү катары көрсөткөндөр Toyota Land Cruiser жана Toyota Prius үлгүсүндөгү автоунаалар. Ал эми калган 3 машинасынын баалары 40, 50, 60 миң сом деп жазылган. Бирок бир дагы турак жайы жок. Акыркы 1 жылда унаалардын баасы орточо 1000-2000 долларга кымбаттаган. Мисалга, базарда Матиздин баасы 150-200 миң сомду түзөт. Ошондо бул судьянын 40-60 миң сомдук унаалары кандай үлгүдө деген суроо жаралат. Бакыт Сагынбаев Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун судьясы. Унааларынын саны боюнча ал 5-катарда турат. Декларациясына ылайык 3 унаасы бар. 2 Honda Fit жана Toyota Prius. Алардын экөө өзүнүкү, бирөө жакын туугандарыныкы экени көрсөтүлөт. Жогоруда биз атагандардын 1 жылдык кирешелери дээрлик 600 миң сомдон ашпайт. Бирок унааларынын саны, баасы киреше булактарына дал келбейт. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Кийинки чыгарылышта 2020 жылы эң бай дээлген чиновниктер тууралуу айтып беребиз. Көрүшкөнчө.